Эми мына Акылбек Үсөнбекович Жапаров жетектеген өкмөт 3 жыл болуп калды. Мен ачык эле айтып коеюн, мен ушул жака чакырылганда мен өзүм макул болгон эмесмин. Мени чакырып ушинтип эле орун басар кылып социалдык сектордо мага ишеним көрсөтүлгөн. Бирок мен айтып коюшум керек. Мен сыймыктанам. Өтө чоң жетишкендиктер, болуп көрбөгөндөй жетишкендиктер бар. Бирок мен айтып коюшум керек, мына бюджет биринчи 2 эсе көбөйгөн, азыр 3 эсе көбөйүп атат. Мурун биз мүмкүнчүлүгү чектелген мамлекет, даана бир инвалид, майып бир мамлекет болчубуз. Керек болсо мамлекеттүүлүгүбүздөн дагы ажырап жанагындай failed state болуп калганбыз. Бирок ошонун баардыгы бекемделди, мына бүтүндөдүк баардык тармактан. Бирок мына азыр эле мына сессия бүттү. Жана Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев генерал полковник айтып атпайбы? Мен канаттанбайм, мен өзүмдүн жумушума канаттанбайм деп. Так ошондой. Анткени бизге урматтуу президентибиз койгон тапшырмалар мындан дагы ар бир эч кандай канаттанып, же болбосо милдет кылып, кыйратып койдук, жыргатып салдык, гүлдөтүп салдык деген 1 секунд настроение жок. Тескерисинче, ушул биринчи ийгиликтер баягыдай ишке ашкан, уже мындай кайра тескери бизге дем берип, кайра чыдамсыздык, кайра мына сутка бою, мына азыр эле айтты, 15-16 сааттан иштеп атсак дагы, бул дагы жетишсиз. Анткени аппетит приходит во время еды дегенде, көрсө болот турбайбы? Көрсө чечимдерибиз, жанагы багытыбыз, тандаган жолубуз, президентибиз койгон тапшырмалар ишке ашарлык. Анан мындай уже кол тийгенден кийин, уже биринчи жыйынтыктар жеткенден кийин мына азарт болуп, кадимкидей буюрса, бул башталгыч эле, биринчи эле кадамдар булса, мына 2 эсе көбөйөт биздин ички дүң продукциябыз, экономикабыз. Бирок ал деле оңой, биз уже көзүбүз жетти. Мурун 30-жылга чейин деп аттык элек, $30 миллиард. Азыр мына 29-жылдын эле башында биз ага жетебиз. Бирок эң кыйын жагы, оор жагы. Билет да, кыргызда айтат го, жакыр байкуштун баягы байыганы бир тойгону депчи. Ошол биз байыганы бир тоюп алып эле ошого эле сүйүнүп атабыз. Бирок негизги президентибиздин жана кыялы бул 10-15 эсе биз мындай байышыбыз керек да. Жанагы $200 миллиард. Ал үчүн бул база керек. Ал үчүн бул өндүрүш болобу, айыл чарба болобу, энергетика болобу, тоо кен болобу. Бирок эң негизгиси ошол биздин өнүккөн мамлекеттерге биздин кирге турган биздин ачкычыбыз, жана түздөн түз бир жолубуз бул албетте билимдүү жаштар. Азыркы 3 жашарлар, азыркы 13 жашарлар, ошолор Кудай буюрса, ошолорго биз азыр бүт айтып атпайбы, алтын казык деп. Алтын казык асманда бизге жол көрсөтөт. Ушунун баардыгы бул мындай эле убактылуу эле бир чаралар да, бир баягы эле азыр эле бир курсак болсо. Бирок негизги биздин жол көрсөткөн жылдызыбыз алтын казык ушул билимдүү жаштарыбызды, жаңы муунду, жаңы компетенттүү, билимдүү, чамдагай, тырышчаак жаштарыбызды, кыздар балдарыбызды тарбияласак, ошолор анан бизди детигил чоң бийик орбиталарга чыгарышат деген ойдобуз. Ооба, өлө сонун жакшы иштер аткарылып атат, бирок ошол эле убакта сиз баягы эми социалдык тармагын көзөмөлдөгөн орун басарсыз да. Анан коомчулукта айтылып атат, ошо пенсияларды көбөйттү, бир аз көбөйттү, бирок продукту ошончо кымбаттап кетти, 1000 сом кошуп коюп туруп, продуктуга 1000 сом кошуп кетти деген сын пикирлер айтылып атат да. Анан жанагы тандалбастан эле бардык үй бүлөдөгү балдарга пособия төлөнсө деген сунуш пикирлерди айтылып атат. Ушуларга эмне дейсиз? Жок, эми инфляция, кымбатчылык бул ошол ковидтен кийин 21-22 жылы, анан 23 жылынын биринчи бөлүгүндө бул өтө эле оор болду. Бул дүйнөлүк масштабта. Анан биздин экономикабызды керек болсо өзүбүз пияз, өзүбүз этти башка жерден ташып келет экенбиз да. Анан кантип кымбаттабайт. Ошондуктан кымбатчылык болгон, бирок басандады.
азыркы учурда инфляция 4%. Бирок башка баягы реалдуу айлыгыбыз 12%га өсүп атат. Пенсияларыбыз эми Кудайга шүгүр мурун азыр мына 7000 сомдон азыраак алган пенсионер жок. Мурун 3-төн 2-си бир 3-4-5 миң доллар сом менен эле жашачу. Бирок бул албетте жакырчылык көйгөйү бизде бар. Анан кийин албетте өнүгүп аткан, бутуна туруп аткан мамлекет эң негизгиси урматтуу Ушул президентибиз маселени жакынкы арада чечүү жолдору барбы? жок, эми ал үчүн албетте баардыгыбыз аракет кылып, баардыгыбыз иш орундары менен камсыз болуп, лейлек, ат башы, түп, кара бура, ушул эле токтогул бүт жумгалдарда баардыгыбыз гүлдөп, текши баардык жерде өнүктүрүү максаттарыбыз коюлган жетекчилик тарабынан. Бара албетте эң негизгиси лозунг, биздин президентибиз койгон лозунг бул туруктуу өнүгүүнүн лозунгу. Артта эч ким калбасын. Анткени мына азыр экономикабыз от алды, бирок жакшы от алганда көрөсүздөр. Жүздөгөн фабрикалар, миңдеген миллионерлер, орто катмар, сизге окшогон журналисттер жылына 1-2-3 жолу чет өлкөгө, курортторго барганга мүмкүнчүлүк аласыздар. Эми аны биз көрдүк да. Орустар ошондой болду, казактар болду. Биз ошол деңгээлге ал жетишип эле. Сиз айткан баягы жакыр, аярлуу катмарларды биз артта калтырып койбошубуз керек. Албетте ошон үчүн жанагы ар бир салык, ар бир социалдык төлөмдөрдүн баардыгын текши өзүбүздүн жанагы майып, байкуш, кембагал, жалгыз бойлорду биз унуттак албайт деп мен ишендире алам. Анан буга чейин дагы бир суроо, бизге жанагы милициянын ардагерлери, үйсүз калган ардагерлери көбүрөөк нааразычылыктарын билдирди да, могу жакында эле кыргыз милициясына 100 жыл болбодубу? Анан ошолорду үй менен камсыз кылууда, турак жай менен камсыз кылууда кандай пландар иштелип чыгат? Угуп атасыз. 10 миң деген батирлер курулат, 10 миң деген батирлер. Алардын ичинен канчасы ушу Билесизби, милиция кызматкерлерине берилет? Эми мен аны так айта албайм, анын баардыгы кезеги менен. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Баардыгын эле менчиктештирбейбиз дегенден мен каршымын. Анткени менчиктештирип бизде бир канча мындай мисал бар. Ошол эле мен байкушмун, квартирада жашайм, мага батир бергиле деп туруп кызмат квартирасын алып, приватташтырып, сатып, же болбосо кандайдыр бир. Мен оюмча дагы биз ушул ошол мамлекеттин эсебинен бир батир фонддору болуш керек, квартирный фонд. Ар бир шаарда бир 1000 батир болуш керек. Ошака кызматкерлер баягыдай жашап, баягы мурун Советтер Союзунда ошондой болчу, ал менчик эмес болчу. Ал ошол муниципалитеттин же мамлекеттин. Бирок аны айдап, баягыдай кожоюну келип эчтеке кылат. Пожалуйста, аны ремонт жасайсың, эмне жасайсың, өмүр бою жашай бер. Бирок баягыдай квартиранын акысын баягы базардан баасынан төмөнүрөөк, анан бир жеке кожоюнга эмес, мамлекетке төлөп бер. Биз ошондой дагы программаны иштеп атабыз. Бул социалдык турак жай. Бизде сөзсүз түрдө эле менчиктештиришим керек, сөзсүз түрдө эле менин кызыл китебим болуш керек дегенден да биз баш тартышыбыз керек. Президентибиз биринчи этап менен жана ипотеканы баштап берди. Эмки этап бизде мына 5 жылдан кийин бир 100 миң квартира ошондой социалдык турак жай болуш керек. Өмүр бою жашайт. Ал мугалимдер болобу, милициялар болобу, майыптар болобу, жетимдер болобу, ошондой социалдык турак жайда квартплатасын өкмөткө, муниципалитетке төлөп жашай бериш керек.